Пакистан Бишкектен студенттерге кол салгандарды жоопко тартууну талап кылды. Кыргыз-казак чек арасын мыйзамсыз өтүүгө аракеттенген пакистандыктар кармалды. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматы билдирди. Маалыматка караганда, алар түнү саат 3:30да Васильевка чек ара заставасына караштуу аймактан каралган. Алар Казакстан тараптан Кыргызстанга киришкен. Аларга иш козголуп, Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 96 беренеси боюнча Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Булак репортер KG. Пакистан Бишкектен студенттерге кол салгандарды жоопко тартууну талап кылды. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Пакистандын премьер-министринин орун басары жана тышкы иштер министри Мухаммад Исхакдар менен Астанада жолугушту. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы саясий мекемеси билдирди. Пакистандын медиасынын маалыматында Мухаммад Исхакдар Жээнбек Кулубаевтан Кыргызстанда окуган студенттердин коопсуздугун камсыз кылууга чакырган. Андан тышкары 18 майда кол салгандарды жоопко тартууну талап кылган. Мухаммад Исхакдар Кыргыз өкмөтүн жабыркаган пакистандыктарга көрсөткөн жардамына ыраазычылык билдирген. Бүгүн Манас аэропортунан Исламабад, Пешавар жана Лахор шаарына 6 учак учат. Анын 2 чартердик катта. Интернетте аба майдандан учуп кетип жаткан пакистандык жарандардын видеосу жарыяланды. Булак Назар News KG. Мами, братан, эмне болуп кеткенсиң, ё-моё? Братишка, посолдорду түтүрдүң. Айтана! Садыр Жапаров Таласта аэропорту ачты. Президент Садыр Жапаров бүгүн 21 майда Талас шаарындагы аэропорттун салтанаттуу ачылышына катышты. Бул тууралуу өлкө башчынын администрациясы билдирди. Жапаров 1979-жылы учактарды жана тек учактарды эксплуатациялоо үчүн курулган Талас аэропорту дагы Советтер Союзу таркагандан бери ишин токтоткондугун, кийин болсо учуп конуу тилкесин толугу менен оңдоп түзөө иштери талап кылынгандыгына жана аэродромдун жасалма төшөлмөлөрүнүн эскилиги жеткендигине байланыштуу жабылгандыгын белгиледи. Сиз тагалардын документ текшергенин тажадыңызбы? Ассалому алейкум, Москвадагы мекендештер, сиздерге таза жана оригинал документтер керек болсо, бардык документтерди бат жана таза жасап беребиз. Регистрация 3 айга, продление 3 айга, 9 айга. ННН, СНИЛС, трудовой договор, медкнижка, перевод паспорт, полис, взрослый жана башка жумушка керектүү кагаз иштерин баарын жасап беребиз. Аманатка кыянат жок. Связь жана WhatsApp бар. +7 991 173 11 39. Мекендештер, Талас шаарынын ардактуу тургундары жана кадырлуу меймандары, бүгүн өлкөбүздүн тарыхында өзгөчө күн. Советтер Союзу таркагандан бери бир топ райондорубуздагы аэропорттор ар кандай себептер менен ишин токтотуп, ички каттамдар үзгүлтүккө учураган бойдон турган. Өкмөт Манас эл аралык аэропорту менен биргелешип, токтоп турган учак майдандарын ишин жандандырууну колго алдык. 18 майдагы окуяларда чет элдиктерди сабоого шектүүлөрдү кармоо башталды. Милиция 18 майга караган түнү чет элдиктерди сабап жаткан жигитти кармады. Милиция 1999-жылы туулган Кыргыз Республикасы жаранынын кармалганын билдирди. Тергөөнүн маалыматы боюнча 18 майда таңгамал 4 жигит Тордой базарынын жанындагы үйгө кирип, чет элдиктерди сабап качып кетишкен. Ички иштер министрлиги калган кол салгандарды издөө иштери уланып жатканын, массалык башаламандык жана бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголгонун белгилейт.